Assalamu alaikum достор, бүгін сіздер менен супер қызықты бір видео. Тағырағы көптен бері аты аталып, бирок заты көрінмей жүрген Assistant деген программаның бүгін бірінші видеосын тартып жатабыз. Бұл видеода достор сіздер менен бұл программаға кантип катталабыз деген теманы өтөбүз. Мындан кейін бир канча күнүн ичинде достор кантип катталабыз, ичинде кандай функциялар бар, бұл функцияларды кантип колдонобуз, кандай өзгөчөлүктөр бар деген сыяктуу бардык суроолорго видео түрүндө бул жактан мен сіздерге жарыялайм. Андықтан видеоларды башынан баштап көріп, чындыгында Wildberriesке кызыккандар, бұл тармакты үйрөнөм дегендер, бұл программанын толтура сонун өзгөчөлүктөрүн колдонсоңуздар болот. Жана айтып өткөндөй, бүгүн сиздер менен биз деген регистрация бөлүмүн өтөбүз. Регистрация мен буга чейин болгондугум үчүн азыр сиздерге инкогнито режиминден кандай регистрация болуш керек кыскача түшүндүрүп берем. Достор, баштап биздин сайтка киришибиз керек. Сайттын аталышы iSystem, экранында көрсөңүздөр болот. iSystem.io деп жаза турган болсоңуздар же видеону YouTube'дан көрүп жатсаңыздар, анда биздин описание бөлүмүнүн деле ссылкаларын карасаңыздар болот достор. Биздин программанын башкы бети ачылат. Бул жерде 3 нерсе бар. Главное в IT форум деген. В IT деген жерге басканда бизге почта менен пароль сурайт. Бирок биз буга чейин регистрация боло элек болгондугубуз үчүн достор, регистрация деген жерде басабыз. Бул жакта деген бир канча данный сурайт. Булардын эң маанилүүсү албетте не? Почта. Анткени почтабызга ссылка келет. Бул жерге келип туруп эмне дейбиз? Мисалы биздин аты жөнүбүз. Мисалы Мурат Латипов дейле. Латипов дейле дагы телефон номер жазайт. 557 99 05 40 деп туруп номерибизди жаздык. Почтага менен жазабыз достор, жанакы биздин почтабызды жазабыз. Бирок сиздер албетте достор өзүңүздөрдүн дайыма колдонгон жана паролүнү билген почтаңыздарды жазыңыздар, анткени бул жака пароль келет достор. Бул жердеги паролуңуздарды дагы унутпай тургандай кылып бир пароль жазыңыздар дагы. Регистрация деген жерде басканыбызда достор, бисмилла, бизге деген почтаңа бир кат жөнөтүлдү. Ошол катты ач дагы биздин регистрацияны подтверждение кыл деген жери келет. Жанакы почтабызга келебиз дагы, ылдый жакка келе турган болсок достор, биздин ящикте картинада эмне турат? iSystem деп турат. Муну баса турган болсок достор, ылдыйда спасибо за регистрацию, для подтверждения вашего аккаунта перейдите по ссылке дейт, по ссылке дейт, же болбосо подтвердить дейт. Айырмасы жок. Ссылканы бассаңыздар деле, подтвердить дегенди баса турган болсоңуздар деле эмне болот достор? Момундай бир неме ачылып туруп, успешная активация дейт. Биздин кыла турганыбыз жана почтабызды жасабыз, андан кийин бул жерден парольдү жазабыз дагы, войти дегенди баса турган болсок, бизге эмне болот достор? Бизге деген момундай бир бет ачылат. Бул жерде тарифи деп туруп, осталось 2 дня деп турбайбы достор? Эгер бул программага каттала турган болсоңуздар, сиздерге 3 күндүк пробный версиясын берет. Андыктан катталгандар 3 күн бою бул жердин толук функцияларын колдонсоңуздар болот. 3 күндөн кийин эгер платная подпискага өтпөйм десеңиздер деле, программанын толтура бекер функциялары бар. Андыктан бачы менен чыгып кетпеңиздер дагы, ошол функцияларын колдонсоңуздар. Эгер Wildberriesке азырынча срочно кирем дебесеңиздер, жана Wildberries сиздерге кызыктуу болсо, бесплатный функциялары деле сиздерге толтура сонун маалыматтар берип турат. Достор, бул жерде ошентип биз регистрация болдук. Азыр мен өзүмдүн регистрация болгон аккаунтумду өтөйүн. Регистрация болуп, өзүбүздүн магазиндин API-син улаганда момундай бир окно ачылып туруп, биздин данныйлар чыгат. Көп сөздү узатпай достор, азырынча ушуну кылып турайын. Ушул этаптарды өтүп сиздер регистрация болуңуздар. Регистрация учурунда кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп калса, кандайдыр бир проблемалар болуп калса достор, сайттын ичине кирсеңиздер, могул жерде we are here деп туруп неме турбайбы? Чат турбайбы? Ушул чатты басып туруп, бул жака деген өзүңүздөрдүн new conversation деген жерге басып туруп, өзүңүздөрдүн каалаган сурооңуздарды сурасаңыздар болот. Мисалы, саламатсыздарбы? Менде регистрация боюнча суроолор пайда болду деп туруп жазсаңыздар, муну биз деген өзүбүздүн программадан көрүп, сиздерге мүмкүн болушунча бат жооп берген аракет кылабыз достор. Жалпы жонунан бул видеого ушулар жетиштүү. Сиздер регистрация болуңуздар, баарыңыздарды күтөбүз. Буюрса алдыда дагы сонун пландар бар. Андыктан Wildberriesке кызыккандар, онлайн коммерцияга кызыккандар достор, барыңыздар регистрация болуп, программанын пробный версиясын колдонуп көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.